Саламатсыздарбы урматтуу Бат Кабар каналынын катталуучулары. Көрүп турганыңыздардай эле сопровождение менен Бишкектен Ошко танкаларды алып кетип жаткан видео тарады интернет блогторунда. Бул видео кандай видео десеңиздер, бул Баткенге алып кетип жатышабы же кандай билбейбиз. Анан эч кандай провокацияга алдырбай бул видеолорду до конца көрүп коюңуздарга сиздерге сунуш кылабыз. Эгерде видео жаккан болсо, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Биздин каналды көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Men bayım okugandan talaş жерде айтасыз. Ал жер талаш жер эмес ал жер Кыргыздын жери. Биз өзүбүз тажиктер инициатива берип атабыз ошо талаш жер депчи. Өзүбүздүн жерибизди эмне үчүн биз талаш жер дейбиз ал жерди? Масал маалымат кырында силерге да айтып коеюн. Эч качан талаш жер деп айтпаңыздар ал жерди. Менин ата-бабам ошол жерде чоңойгон. Ошол суу арыктан суу ичип, ошол жерде малын жеп, ошол жерде күрү чегип жүргөн. Азыр ал жерге тажиктер мыйзамсыз үйлөр салып алган. Ошондо эч Жанагы 275 метрди биз анклавда калбайбыз деп биздин өкмөттөгүлөр айтып атпайбы? Биз о 40 километр айланып о тоодун үстү менен жол ачабыз, акча бөлүндү деп. Биздин дагы ошол бир жеңилдик, биз тажик тарапка бердик деген түшүнүктө ошондой кылып биздин бийлик ошол жака жол салып атат. Ал жака жол салыштын кереги жок бизге. Негизичи бизге ушул 275 метрди биз өзүбүздүн балансыбызда кайрадан алышыбыз керек. Ошондой эле мурда иштеп кеткен Курбанбай Искендеров деген делимитация демаркация комиссиянын төрагасы өзү Лейлектен болот. Өтө күчтүү киши. Бирок анын тилекке каршы азыр жумуштан алып койгон. Так туура айткандыгы үчүн, чындыкты айтканы үчүн ал кишини жумуштан алган. Ошондой киши өкмөт алган. Ошону тактап көрсөңүздөр өкмөт мүчөлөрү. Эми аларды атай окубайт, аларды кысым кылганда өзлөрү арызын жазып пенсияга кеттим деп кетет андай кишилер. Ошондой кишилерди губернаторлукка коюш керек. Мен сүйлөп бүтөйүн. Ошондой Искендеровдай кишилерди губернаторго коюш керек. Же кайрадан ошол делимитация демаркация комиссиянын төрагасын койсо, эсиге ошо мен өзүмдүн жеке оюм биз депутаттар менен да мындай сүйлөшүп отурдук өзүбүздүн ошол Баткендин депутаттары менен. Ошол кишини эгер губернатор кылып коюп берсе бизге, ал киши 1 жыл ичинде өтө бүт Кыргызстандын пайдасына чечет деген биз ойдобуз да. Атын кайтып апосузбу? Аты жөнүн айтып койсоңуз. Курбанбай. Ооба. Мурда делимитация демаркация комиссиянын төрагасы болуп жүргөн Кыргыз Республикасы боюнча. Ошону талап кылышыбыз керек да. Мен туугандар менен жана комиссияга мени кошконго уруксатпы жалпы? Максат, жанагы баланы кошуп койсуңар. Массалык маалыматтар мен дагы бир айта турган көйгөйлүү осундуу маселе. Жанагы Улундай айыл өкмөтүндө Козголгон деген дарыя өтөт. Тажикстанга. Билесиңер, ошонун жанынан азыр суу тартыш. Улундай айыл өкмөтүндө 5-6 айыл турат да. Өздөрүнө ичкенге суу жетпейт. Ошол дарыя биздин дарыя болсун. Ошонун жанынан канал кайратып дагы кошуп туруп канал казса деп. Аймактарды өнүктүрүү деген жылы эмне деген сөз? Ошону аймакта ошол программасында караса, же президент мени кабыл алса, мен ошол идеяларды айтат элем. Баягы
su alarga ketmez. Bizden delegeli dıykan el. Biz eksek болады ошолор ekкен. Biz Taciklerden satып almaz. Ошол маселе боюнча жакшы караса эле. Суу маселеси боюнча неге биз өзү суубузду беребиз? Алар бизге мынчалык мыкаачылык эмелерибизге. Неге биз жүктөрүбүздү беребиз? Неме биз аркылуу алар библиосун Ленинабад Хаджет угулусу көптөгөн эмелерди ошол жерден бизден продукция менен тамактанышат. Анан келип туруп Оозош элине мыкаачылык кылган, мындай балдарыны боздогон жаман нерсе экен. Мындай этип атып, бул деген мен айтайын, бул бийликтин алсыздыгы болот. Эгерде бийлик күчтүү болгондо бул деңгээлди алып келбейт болчу. Өз жерини сатпаш керек. Өз жерини саткан бул хадисте да айтылат. Билесиздерби? Өз еліңді сатқычам. Білмеймін, андан кейін мен сіздерге айта албаймын. Сатпағыла. Ели жұрт, бұл біздің мекен. Ели жұрт, бұл лейлепті, бұл менің мекенім. Бұны сатқанды мен қалабайым. Ошол үшін жардам бергіле. Ел өліксіз. Лейлепті өгөй бала қылбағыла. Лейлеп алыста қалды. Қарай тұрған, яқтан барған алсыз. Бийлик болууда. Бир депутатыбыз бар. Болгону Табалды Тилаев деген. Ошол маселени суу боюнча көтөрдү. Эч кимиси колдободу. Мына Баткен облусундагы бир депутат, кана Исхак Масалиев, кана Карамат Розова, кана баягы немелер. Аларга Баткен керек эмеспи? Бир эле Тилаевга керек. Муну сүйлөйт, мунун сөзүнү мен эгер мен күчтүү болсом, менин сөзүмдү колдойт экенсиздер да. Эгер бул алсыз болсо, мунун сөзүнү эч ким колдобойт экен. Көпчүлүк тегип кетип атат. Sakal geçelim. Ayılın kardeş. Söz sütlükten meclis gelirken benim Jolgan degen sözüm var ele. Oşo Jolgan çağda yaxşı olur. Мына туғандары, алло. Мен шу дағы бір жолы сіздерді сабырдуулыққа шақырам да. Біз мына мындай болды да. Biz sunuştu berip atpayбыз ба? Ошондо бүт подробно жазылган. Бүт бардыгын жазганбыз. Аксакалдарга жай бергилебиз тек. Аксакалдарга жай бергилек. Биз жазганбыз, мына азыр айтып атасыңар. Аксакалдар коррупция боюнча айтып жатат. Туура. Отургузбай. Делимитация мына азыр мына менин коллегам айтып кетти. Курбанбай Искендеровди. Делимитация, демаркация ушул чек ара маселеси боюнча өтө жогорку деңгээлдеги специалист. Тилекке каршы бул киши барбагандыгынан президентке туура эмес маалымат жетип, ушундай кырдаал жаралып отурат. Дагы мына Мамат Сабыр Айбалаев жөнүндө айтып кетти. Тилекке каршы биз бул кишини пайдалана албадык. Эгерде тийиштүү ушул кишилер болгондо, мындай кырдаал жаралмак эмес, 20 жылдын ичинде ушул чек ара позициябызды калтырбай, областтын социалдык экономикалык абалы жөнгө салмак. Азыр дагы кеч эмес, эгерде үнүбүз канчалык деңгээлге чейин жетет, мына аны мезгил көрсөтөт. Ушул эки кишилер менен өкмөт президент дагы ушул кишилерди ушундай жумушка алып бара турган болсо ушул маселелер чечилет деген ойдобуз. Албетте мына азыр менин жердештерим сүйлөп атат. Биз азыр сразу менен чыкканбыз, баягы жолго шакыл төгүлгөндө анклавда калуу коркунучу депчи. Бул жерде бардыгы эле бизден чыккан өкүлдөр сүйлөп келген. Мына Табалды Тилаев дагы жогорку деңгээлде жогорку кеңеште сүйлөп атат. Улукбек Кочкору сүйлөп келген, Мамат Айбалаев сүйлөп келген. Мына сиздер сүйлөп атасыздар, бирок жыйынтык чыкпай атат. Эми ушунча мына азыр дагы ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүт эле кыргыз элинин атынан, элек элинин атынан ушул жанагы уулуну жоготкан ата-энесине, туугандарына сабыр айтып койгум келет. Қан төгүлбөсүн, ошон үчүн қан төгүлбөс үчүн мына ушул жерге келип кабинетке кирип сиздер менен түз отуруп, ийри отуруп түз кеңешип атабыз туугандар. Бүт маселелер эме болгон. Анан дагы баса бергилеп айтып кетейин. Делимитация, демаркация ушул комиссиянын ичинде чоң коррупция бар туугандар. Бар туура эмес адамдар иштеп, даже картаны түшүнбөгөн губернатор менен Акимовдор. Эми чек ара маселеси канткенде дагы мыйзамыбызда баягы сыр деп айтылган. Чек араны ушул баягы караганда көп эле сыр болот экен. Анан айтпай турган дагы нерселер бар. Бирок ушул делимитация, демаркацияга тийиштүү адистер келсе эле чечилет.
ушул кырдаал жаранбайт эле. Билген адам. Аксакал катары бир эки ооз айтып коеюн. Мен Исхак Разаковду айылда жашаймын да. Таныштырып кетиңиз өзүңүз. Мен Турсункулов Мусабек Салиевич. Мен 20 жылдан бери мына көчүп келдим. Көчүп келгенин билесиңер. Биз кече жер бөлүнгөндө биздин элге 3 сотук жерден жер бөлүнгөн балдар. Туура эмес бөлүнгөн. Биринчиден. Экинчиден азыркы мына 2 депутат келип биздин райондон келип айтыптыр. Туугандар. Биздин депутаттардан келип экөө айткан түнү базар күнү Аксайда максатта шагыл төгүлүп атат. Мына 2 баланы угуштун ордуга селер 3-cü güçte orada. 3-cü güç emez. Bu 2 balаны угуштун ордуга селер мен угушумча буларды сурак алыпсыңар туугандар. Мына көрдүңөр эмне болду? Мына көрүп атасыңар алар кандай даярданганын. Мына мен бир эле жерди айтайын. Азыр барсаңар Кайракашта 30 метр жер мурда асфальт кеткен, кыялап канча миллиондогон акчалар менен биз 30 метр жананы жаналап жол кылдык. Ушуну сүйлөшө албаган силер айткан Курбанбай кыла беле ушуну? Билесиң, мына мен 61ге кирдим. Биздин чегара кайсы жерде де? Биз поезд менен Бишкекке келет элек. Бизди каналдын боюнда тосуп, кыздар барбы, эркек барбы, бирден неме кылып текшерчү беле. Биз айласыздан келдик. Бизде мен 5 бир тууган болсом, 3-өө Бишкекте жашайт. Биз жөн жерден келгени жок. Лейлек районундай тыркыраган эл жок туугандар Кыргызстан боюнча. Угуп койгула. Бул мастыгыдан бир кутургандан келген жери жок. Мына мен бир жерин айтып коеюн. Аркада кече биздин 60-жылдыктагы мурда ошол жерде салынып аткан стройкаларды, курулуштарды. Эмне үчүн кече алардан кыса көз жактан 150 адам чыкты. Бул Тажиктин жогору жактагы буйругу деп эсептейм. Өзүңөр эсепти билсеңер балдар. Ошол болгон күнү Тажикстандын президенти мен угушум боюнча, мен туугандарым айтып отурат. Түнү менен сүйлөшүп отурам. Ленинабад облустунда жүргөн. Ошол 150 кыса көздөн эл чыккан күнү олар Ленинабад облустунда жүргөн президенти. Президенттен же өкмөттөн алардан буйрук болсо, бизге окшоп бир дагы Тажикстандын гражданы бизге окшоп сүйлөй албайт. Өзүңөр билесиңер балдар, 2 ай мурда, 1,5-2 ай мурда алардын бир журналисти Facebook'tan çıktı. Kırgızlar, üskü glazi, seler bul jerdi emesiңер, seler Altay'dan kelgensиңер, жериңе жок деп. Bir jurnalist, bir ошуга ответ бере алды бу. Алардан буйрук болбосо, алардын журналист эмес, бизге окшогон гражданин ham сүйлөй албайт жигиттер. Биз Кудайга шүгүр, бизде мынандай демократия бар экен. Биздин президент менен Акташта сүйлөштү. Сүкөлдө сүйлөштү. Канат болду. Эмне болду балдар, Бир немени мана силер өкмөттүн өкүлү болсоңор, бизге айткыла, биз таркап кетейик. Эмне болуп атат? Абзатын бирөө бөлүш керекпи? Мана биз эгерде чегараны Кыргызстан мамлекети коргой албаса, биздин чегарада жашаган элге депутаттар буйрук закон чыгарып, законду жазып, элге солдат болуп келген балдарга аржан таркаткыла. О, эң туура. Өзүңүздү өзүңүз, эл өзүн өзү коргосун. Болбосун балдар, мына Баткен облустуга министр Абановну бул жерде эмне кылып атат? Көчүргүлө. Кантагы база эмне кылып отурат? Биздин ар жагыбызда өзүңөр билесиңер, 20 та сакалжак келгенде эмне болгонбуз? Генералыбызга дегер алар туткун калган. Баткен облусуга апаргыла. Баткен облусуга апаргыла. Баткен облусуга апара албасаңар, Россиядан сөз болгон, экинчи база курулат деп. Апаргыла Баткен облусуга. Лелек апарганса Баткен облусунда ошол жерде военный база бар өзүнчө. Бужумда турат. Мына 2 депутат силер айтылбаган сыр бар деп. Буларды эмнеге таскат этесиңер? Мен 2 күндөн бери ушул 2 баланы таппай жүрөм. Бул депутаттардан. Депутаттар мына мисалы шулар келип Facebook'ка чыкты азыр. Барып туруп азыр премьер-министр ошол жерде барып сүйлөдү. Абзатын бирөө уруш керек. Бушкан менен гранат менен атып атат. Бул эмне деген сул? Силер көрсөңөр, мына арка деген мына асфальттын биягы кыргыздар, биягы тажиктер. Биз ынтымакта эле жашап келгенбиз. Алардын жогору жакта бирдемеси болбосо, алар монтип айтпайт. Алар Кытайга берген жерини бизден алгысы келип атат. О, эң туура. Бизге ушундай, биз мисалы үчүн өкмөттү жаман дебейли. Президентти жаман дебейли. 120 депутатты жаман дебейли. Биздин көйгөйдү ким чечет? Ушул чечпесеңер, давай. Бизге бергиле, аржуан менен эл. Ошо чегарада турган элге солдат болуп келген балдарга тизме менен
ден соолугун карап, ошолорду учетко алып, бергиле коргосун. Бул эмне деген сундук, Ошо каналда, биздин каналдын боюнда турган чегара азыр биз Кайрагачка чыгып келди. Лейлек деген жазууду алып таштады. Силер бир барып көргүлө. Чептен элдин Балдар, лейлekти алса балдар. Кыргызстан бир канаты кыркылат. Лейлектен билесиңер кимдер чыккан? Лейлекте кулунду деген айылга биздин Исхак Разаков атабыз эмне үчүн элди барып көчүрүп барган? Чегараны тосоюн деп көчүрүп барган. Айласыздан. Эми ошону балдар сууду ала албасак, болуптур, сууду ала албадык. Өзүбүздүн жерибизди кантип ушинтип берип коебуз? Абзатын эл мына şu балдар азыр уруксат деп Горкуйга алды. Горкуйга барсак бул жакка келди. Айнанайындар, биз мына şu элди, мына şu жер. Силер айтасыңар провокация кыла турган эл жок бул жерде. Биз эч менен кошулбайбыз. Мисалы үчүн мына өзүңөр ойлоп көргүлө. Таласпы, Нарынбы, Көлбү. Бардык мен каалаган жерде жашакка укуктуумун, Кыргызстандын элимин. Айтат, ал силер бүйтө чогулсаңар тажиктарга тиешеңер. Бизден жаш жашайт го. Биздин Кыргызстанда жашап жаткан тажигиң барбы, Кытайың барбы, түркүң барбы? Биз кимибизге тийишип атабыз? Биздин чегараны тосуп бересиңер, тосуп бербесиңер, бул митинг бұл алғашқы митинг болып есептеледі балдар. Сендердің ақшамен шығарып керек. Ұқтың келмесің барды. Азыр мына көпсөз жакшы сөз сүйлөнөдү. Жана камалган балдардын органдар турат министрге. Чыгарып койгула туугандар. Алар жөн эле барган. Провокациясын сурап өзүңөр мына тергөөчүң бар башка. Провокациясы провокация кылганды. Камап таштап эчтеке дебейбиз. Kendi ümmatlı tuğanlar bir minutla karap olursa Mına kança jıl boldu biz aytып keletibиз, сүйлөшүүлөр жүрүп атат, сабырлайлы деп. Тажигели ушундай калп bir gün алардын пайдасына чечилет. Себеби алар метр жылы өтүрүп 18 жыл алдын граница кайсыл жерде болчу? Азыр кайсыл жерде барыбыз жакшы билебиз. Километрлер уже бизге кирип келген. Ушул сиздердин сабырыңыздар аркылуу, сиздердин сүйлөшүүңүздөр аркылуу ушундай болуп атат. Сиздер конкретный жеткизиңиздер, президентке, парламентке жеткизиңиздер. Bir gün болса дагы алардын пайдасына чечилип атат, урматтуу туугандар, алар метрлер жылы отуруп бизге кирип келген анча. Бул баарыбыз билебиз, жергиликтүү калк баары билет. Чаа отуруп кирип келесиңер. Парламенттик мамлекет болгондуктан биздин мына эл өкүлдөрүнүн парламент менен жолуктуруңуздар. Бир конкретный бир маселени коюңуздар. Конкретный убакытта айтыңыздар. Биз мынча жылда же мынча күндө чечип беребиз деп. Андай болсо болбойт. 20 жыл болду. Сүйлөшөбүз, чечебиз, жүрүп атат. Андай конкретный убакытта айтыңыздар сиздер. Конкретный убакытта айтыңыздар. Сабырыбыз бүттү уже. Сабырыбыз бүттү. 20 жылда канча жерибизди биз уже бердик аларга. Кетип бердик. Жок эмес. Эмне болсо эмне болгондой тосуп, эмне болсо эмне болгондой бүтүрүш керек. Убакыт бериңиздер сиздер. Сиздер айтыңыздар. Мынча жылда конкретный бир жоопту айтыңыздар. Сүйлөшөбүз, жүрүп атат андай. Аны менен чечилбейт. Жол эмес, күн керек. Убакыт конкретный убакыт айтыңыздар. Сиздер айтыңыздар. Сиздер берсиңиздер. Эмне үчүн сиздер чегараны чатырбадыңыздар? Эмне үчүн программа службанын адамдарын бербедиңиздер сиздер? Турак болду. Турган адамдар булар. Көрбөй тасам. Не түзөтөн булар? Бергиле суроом бар. Эми булар жеткизет дайга булар кол менен эшесе келбейт. Бирок жеткизип берет деп катчысында. Жеткизгендер көп болот. Жеткизип бербейт. Эч нерсе чечилбейт. Башка жакка карапма. Азиз, Алындан сүйлөп, ошол жака кеткен каналыбыз бар. Бизде ошол каналдын үстүнө тажик тараптан Кыргыздын ортосунан өткөн канал. Ал каналдын үстүнө акылдар салсаган тажиктарчы. Аны эми биз Кыргызстан тарапы каналды чоңойтуп жолду тазалаганыбыз менен бизге бул жакан тажиктар үстүнө короо салып таштаган ага биз тазалай албайбыз. Эгерде ал маселени чечпесе, biz 10 yılın içinde kalışımız mümkün. Sebebi Samarkand'daki ayılı 10.000 kalkı var. Onlar uçurak su koyar. Anan cana kanalın iki cetinde 2 metreden yol var gerek. 2 metre yol çok azdır. Ağın sapsağın anan tağlarına
тажиктар эме бак тарапын тыйып салган. Мен жооп берейин сен. Андан кийин токтоп турсам, сен азыр сен айтып аткан маселени биз полный айтып атабыз. Делимитация демаркацияга тийиштүү адистер барса чечилет деп. Кайра майда болуп кете бербейли? Айтып атабыз ушундай деп. Азыр мына аким менен губернатор картаны билбейт экен көп жерде. Биз реально ушул маселе боюнча кириштик. Картаны түшкөн профессионал адамдар барсын деп айтып атабыз. Ошол адамдар барса, көп маселе чечилет. Азыр сен айткандай маселе өтө көп. Мына мисалы үчүн биз дагы айтып атабыз. Биз Лейлек району чыгыш жагыбыздан гана Кыргызстан менен чектешебиз. Батыш, түндүк, түштүк жагыбыз, тоо жагыбыз дагы полный Тажикстан. Ошого тоо жагыбыздан дагы маселе жаралып калышы мүмкүн. Биз суунун башыбыз. Биз ошого требование коюп атабыз. Маселени түшүнгөн специалисттер барсын, тоо жагыбыздан дагы утулуп калбайлы деп коюп атабыз. Бул нерсе бардыгы камтылган. Ошон үчүн суроо бергениңиздерде ушунду майда убакытты албай ушул нерсени колдоп бериңиздерчи, хотя бы специалисттер барышын. Сиздин сөзүңүз туура, Сапарова. Курманбай Искандаров дедиңиз 2-3 жыл турду. Лейлек деген жазуу Тажикстандын ичинде калып кеткенде эчтеке дей алган жок ал киши. Курманбай Искандаров. Жок, ал киши менен сүйлөшкөнүбүздү айтып атат. Күнүм жетпеди деп атат. Күнүм жетпесе Sen Kurbanbay İskenderev'de neme kılıp atasın? Ben de bilem alçın. Oşo kişi bilse, cana asfalt orduna koymak, sen ekonomiden gettasın koyup aldar. Orduna koymak da olur asfaltı, dura bu günüm. Oşo kişi koymak. Bolboy atat deyip elziga açsa bolmak da oşol kişi. Aylıgıdan korkup, Жергиликтүү адамдар айтып атат, ошол жергиликтүү адамдар менен голосование менен алып чыгыш керек. Ким ошого Келиңиз сүйлөңүз. Өткен бір қызматкер болса, мына бізге хабарлар келіп отыр. 3 күнден бері көрген екен тәжіктер. Еліне ошол бізге қоңшы жашаған елдерді эвакуациялап кетіпті. А біздің УКМК қызматтарының маалыматы бар ма ушунда? Біздің емелерге ешқандай маалымат беришкен жоқ. УКМК қызматтары. Балдар, мен сага не кылып ошол чегара жакта башка мамлекеттер менен мамилебизди карашпайбы? Oyun ötkörü menен ale, oyun ötkörü menен. Kanasta oyun ötkörü atacak. balдар, mana malumat karajatlar, men 1 minutта айтып коеюн. Маалымат каражаттар, паланчыны камады, түгүнчүнү камады дегендин ордуга силер барып далил менен ошо местный эл менен не сүйлөшпөйсүңөр? Эмнеге барбайсыңар? КТР, ЛТР, силер элдик каналсыңар го. КТР менен ЛТРдин эмне кереги бар бизге? Андан көрө ентиз бая азаттыктан укпайлы. Ошолор эмне үчүн элге барбайсыңар силер? Силер ушул Бишкек менен силер Бишкек эле Кыргызстан силерге. Алатау барбайсыңар, көрбөйсүңөр. Мен барбайм балдар. Ошол жердеги бир 70 эмес 50деги 20 дагы кыз келиндерем айтып берет эмне болгону. Биздин жер кайт экен. Силер бете отуруп алып, мына урган маалымат каражатса бирөөгө токтоп тур. Бирөөнүн атынан шантажга окшогондорго өтүп кеттиңер. Маалымат каражаттар, мен журналист эмес. Бирок журналисттер мени кечирип койгула. Мен журналист эмесмин. Бирок силер туура эмес жолго кетип калдыңар. Мына Алатоо КТР барбайсыңарбы? Канча жолу мына Аксайда болуп атат, Жакарөктө болуп атат. Максатта бул бир жол болгон жок да. Барып көрбөйсүңөр. Биз барбасак да ошол жердегилер айтат, айнанайындар, туугандар. Силердин акчаңарды төлөп берейик, барбайсыңарбы силер? Эл эле чогулуп төлөп берсин. КТР эмне кылып отурасыңар ушул жерде? ЛТР. Sizler Konday'ın hükümeti değil, Konda'lar, Übülöğürdü, alır, Öydü Jaka, Röyün Jaka köçe örgüle değil. Indege degende Tacikistan tarafta biraz ayaklıklar жүрді басты. Sizler az bol жерде bizge kalkılağından kayda çıkmaya alış mümkün. Ertireyim bir çara görüp, Almatlar'da görüş gerek. Köçü işleri yürüp jatavuz, yürümey jatavuz. Indege degende Subota günü janağı jer talaş çıkanda sizler ayıp olasınlar. Biz süйлөшүү жүргүздүктер. Жооп кайтыңдар. Жүргүзгөн жокмур, мамыра уктап жатпады. Сүйлөшүү болсоңуздар, сүйлөшүү биринчи күнү кече күнү сүйлөшүлгөн. Кече жүргүзгөн. Бирок кече күнү эртең менен алардын жана арка деген жол менен БТРлер чоң военный согушка даярдагандай эле даярдыктан жүргөн. Көрдүңөр да барды. Кыргыздар тараптан андай даярдык жүргүзүлгөн жок. Сиздер менен азыр болушун чертирек ыкчам бир кадам жасап көрүш керек. Балким элди көрүш керек. Балким деген могул жердеги элдер барып өздөрүнүн үйлөрүн өздөрү сакташ керек. Ушул маалымат тердирек тактап бериңиздер. Болбосо азыр мен чалайын. Рахмат. Менен коём мына. Эмеге чалсаңыздар. Чал.